Жок, ал запись иштеп атат. Мен аны атайын өчүрүп койдум. Записьти го түшүндүм. Могу айтып атпаймынбы, документтерди эмнеге ачып Ошо коюп деп атпаймынбы? тетиги Кайсы акыркы документ эле? окшоштуктар могу мен жасап бергем да, просто бияка бүт баары окшош турбайбы? Ошо Ne меники oldu? ачылбай атпайбы? Ошо полностью мисалы моякта азыр мен грамматикадан тесттерди жибергем да. Мунун башынын баары полный өтүп бүткөн да. Мен аны эме кылганды билем, просто тиги мага кайра өзүмө көрүнбөй атпайбы? Молар бересиңби? Жок, мунун баары өткөн да, ошо грамматика керек болчу. Көрдүңөр, бияка ачпай атат уже андан кийинкиси. Загрузка ачылып атат да. Кайсы страница керек эле силерге? Бул Мына эмес экен. акыркы. Жок, бул эмес. Ушунун башкасы. Бул уже өтүлгөн. Бул эмес экен, бул вообще башка экен ал. Ушул болушу Жок болуп мүмкүн да. атат эле. Мына ушул Бул болушу ачылбай мүмкүн. атпайбы? Эчтеке жок болуп атпайбы ичинде, көрдүңөрбү? Могу жанагы экен эмелек көрсөткөн силер. Ошо грамматикасы керек болчу да, грамматикасын өткөн ортосунда. Буларда да сүйлөм толуктоо жүрүт. Жок, биякта да жок. Молар да. Ичинде көрдүңөр, эчтеке жок. Жок, жанагы импортко кирелик да. Ошо импортто мен кайра жиберип алгам. Мына бул текст ачыш керек. Хотя бы ушуну ачыш керек. Так, имя текстной величины уже используется, дейт. Хотя бы ушул ачыш Молар керек. жасар. Ооба. Бирок анын тексти жок болуп атпайбы? Суроосу эле болуп атпайбы? Текст да керек да. Именно ошо эки бети көрүнүш керек да мага. А бул 2 страница болуп, анткени бул деген эме. Монун ичинде ошондой эки эле болуш керек, значит, тогда. Суроосу менен эмес, 2 бет болуш керек да. Жок, муну ачпадымбы ошо? Ошо ушуну көрсөтүш керек. Мына көрсөтүп 2 бет. Мынакей. Жок, ошонун башы болбой атпайбы? Бул деген анткени эме кылынган Тут эмес не да. получается вообще. Ушуну көрсөтүш керек хотя бы. Жоксо тигини көрсөтүш керек, экөөтөн көрүнбөй атпайбы? Сейчас, что не выходит? Экранга. Демонстрация экрана не видно там. Сейчас. Это open board, да? Поделиться сделайте. Көрүнбөй атпайбы? Да, вот. Разверните полностью. Вот, поделиться. Поделиться делайте. Вот. Получается, пригласить, ссылку надо скопировать заново. Отправить Эйткинай надо снова. Эйткинай. Отправили теперь. Поделиться сделайте. Поделиться. Под зеленым. Да. Нет, нажмите полностью. Зеленый нажмите. Ага. Да. Чуть-чуть поменьше. Вот, чуть поменьше надо сделать. Поделиться теперь снова. Ну, теперь видно? Все көрүнүп атпайбы? Да. Onu чыгарып салалык. Сейчас это дайте. Перенесу, не должен переноситься. Все видно теперь? Все, теперь хорошо видно. Я скинула ссылку, сейчас зайдут они снова. Айгерим же сүйлөсөңөр, угулбай атасыңар. Угулуп атат. Все. Саламаттар, угулуп атат, баарыбызга угулуп атабы? Ооба. Так, экран жакшы эле көрүндүбү? Ооба, жатат. Экран Так, баарыңыздардан кечирим сурайбыз, бир аз техникалык эмелер болуп калды. Биздин берки презентациябызды ачпай калды. Азыр биз окуп түшүнүүдөн эле баштай берели, дароо эле. Өткөндө сиздердин суранышыңыздар менен биз окуп түшүнүү, анан грамматика иштемекпиз. Мен грамматиканын тестин эми сиздер менен
жоопторун аркылуу эле чечип алсак болот. Ал кстати ачылбай калды. Ошон үчүн биз бул тесттен баштай берелик. Азыр участниктер азыраак экенсиздер. Демек бул жерде бир аз тынчтанып койсоңуздар эми сүйлөп аткандар. Экран көрүнүп жатат баарыбызга. Демек бул жерден караганда бул атом боюнча текст берилген да бизгечи. Демек атом дегенде биз баарыбыз эле билебиз, бирок бул жерде материал катары бизге биринчи суроодон баштайбыз деген ыкманы пайдаланалы азыр баарыбыз. Мисалы биринчи суроодо мисалы биринчи суроо сиздерге берилди да, биринчи суроо берилгенде автордун айтайын деген негизги оюн тапкыла дейт да. Демек бул суроолорду биз окуп туруп жооп берүүнү талап кылат да бизге бул суроо. Себеп дегенде бул окуп туруп жооп бергенден кийин гана жообун белгилей алабыз деген сөз да. Ал эми экинчи суроодо болсо 9-17 саптарга карата 27-33 саптардын маанисин тапкыла деп атпайбы? Демек бул жерде биз сапты окуп туруп эле жазсак болот. Мисалы 9, 17, 27, 33 саптарды биринчи тексттен карап көрөлү. Мисалы 9 сап бул жерден башталып атат Затты кандай чекке чейин майдалоого болот, кантип эле ал чексиздикке чейин бөлүнө берсин, эч кандай күч менен бөлүүгө мүмкүн болбогон кандайдыр бир эң кичинекей бөлүкчөлөрдүн болушу да мүмкүн деген ой айтылып атпайбы? Чындыгында көзгө көрүнбөгөн мындай бөлүкчөлөрдү байыркы гректер атом деп атоону сунуш кылынган. Демек буга бөлүнбөс деген ойду билдирген да. Могу бир аз тынчтанып койсоңуздар, мен азыр баарыңыздардан өчүрүп салышым деле мүмкүн, бул жер угулбай калат да бирок. Демек бул жерде 9-17 сапты алгач биринчи окуп аласыздар, суроолоо берилди да бизге 9-17 деп. А экинчи сапта 27-33 сап деп берилип атат. Демек саптар боюнча баштаганда сөзсүз түрдө сиздерге айта кетчү нерсе, саптын эгерде башталышы абзацтын ортосунда болуп калса, окуучуларга айтыш керек бул жерде саптын башынан эмес, абзацтын башынан дароо окуп кеткиле деп. Мисалы 27 сапта мындай химиялык ыкма менен ажыратууга мүмкүн болбогон 70 жөнөкөй зат өткөн кылымдын орто ченине чейин белгилүү деген ой улантылып атпайбы? Демек бул жерде биринчи атомду бөлүнбөс деп атап атса, кийинки сапта болсо бизде саптар боюнча суроону алгач аткарабыз деген эреже да бул жерде. Демек бул жерде 70 жөнөкөй өткөн кылымдын ошол чейине чейин белгилүү деген ой бул жерде ойду эмне кылып жатат деген суроондо төгүндө жалпылоо чечмелөө толуктоо деген суроо берилди да. Демек биз эки сапты окуп алганда бул жерде 9-дан 17-ге чейин атом бөлүнбөс деген айтылган. 27 менен 33 сапта бул жерде атомдун татаал заттарга кайрадан бириге алышы мүмкүн экендиги аныкталган деген ой менен жыйынтыктап туруп биз ойду чечмелөө деп алсак туура жооп болот да. Себеп дегенде бул жерде ошол бөлүнбөс деген атомду айткан автор кайра 27-33 сапта тескерисинче ошол ойду чечмелеп берип жатат да. Демек биз бул жерде бул суроону дароо эле аткарсак болот да, окубай туруп ушул саптар менен. Андан кийин 3-сүрөө суроо берилип жатат. Сиздерге көрүнүп атат экран. Азыр бул текстти сиздер окуган жоксуздар, бирок биз окуган боюнча түшүндүрүп кете берели, андан кийин сиздер өз алдынча аткарсаңыздар болот. 3-сүрөө суроодо төмөндөгү айтымдардын кайсынысы туура деген суроо берилди да. Демек бул жерде кайсыл ой туура эмес деген ойлор келгенде бул тыянак чыгаруучу суроолор. Буну окуп туруп жооп берүүнү талап кылат да. Себеп дегенде кайсыл жогорудагы жазылган суроолордун ичинен кайсынысы айтылганын, айтылбаганын биз сөзсүз түрдө эмнеден карашыбыз керек? Окуп туруп тексттин ичинен гана таба алабыз. Мисалы, молекулаларды, аларды түзгөн атомдорду ажыратууга болбойт деген ой бул текстте жок болгон да. Демек бул ойду албайбыз. Бир атомду башка бир атомго айландырууга болот деген ой текстте айтылган эмес, муну да албайбыз. Молекулалардын борборунда ядросу болуп, айланасында электрондор айланып жүрүшөт деген ой айтылган. Бирок ал жерде баарынан так жооп бериш үчүн биз Г вариантында ядро өз ара кубаттуу күч менен кармалып турган протон жана нейтрондордон турат дегенди алсак туура жооп болот. Анткени ошо атомдо ушул ой негизги ой болуп саналмак. Тыянак чыгаруучу суроолордо туура эмес. Муну окуп туруп жооп берүүнү талап кылат. Андан кийин 4-сүрөөгө өтсөк, 4-сүроодо 60-70 сапта автор эмнени айткысы келген деген суроо берилди. Саптар боюнча суроону караганда ошол сапка барабыз дароо эле. Мисалы 60-70 сапта бизде берилген. Муну чечүүгө физиктер киришип дейт, алар атомдон 2000 эсе кичине болгон өтө майда бөлүкчөлөрдүн бар экенин ачышты дейт. Демек бул жерде бизге берилген ой
ошол атом жана бөлүнбөс деп аталбады беле, ошондогу ойлор кийинки саптарда толуктанып жана бышыкталып атат да. Демек бул жерде атомдун өз ара майда бөлүкчөлөрдөн тургандыгы, ошондой эле алар эмнеден тургандыгы дагы айтылган. Бул жерден тынчтанып койсоңуздар, электрондор бул атомдун составына кирет экен. Демек атомду да бөлүүгө болот деген ойду айткысы келген автор. Жана ошондой эле физиктер кийинчерээк атом татаал түзүлүш экендигин далилдешип, анын борборунда ядро болуп, ал эми электрондор анын айланасында, планеталар күндүн айланасында айлангандай айланат деп түшүндүрүп берип жатат да. Демек ушул 60-70 саптагы ой бизге эмнени берди деген суроого биз жооп беришибиз керек. Варианттарынан алып окуп, мисалы физика илимин өнүккөндүгүн далилдейт. Бул ой 60-70 сапта айтылган жок. Андан кийинки саптарда электрондор ядрону күндө айлангандай айланып тургандыгын далилдейт. Бул ой айтылды. Атомдор андан ары өз ара бөлүктөргө бөлүнө тургандыгынан кабар берет, айтылды. Атомдон 2000 эсе кичине бөлүктөрдүн бар экендигине маалымат берди деп койду. Бул жерде жалпы жолунан, демек А менен Г вариантты албайбыз. Электрондор ядрону күндө айлангандай айланып турганын далилдейт деген ой бул жерде негизги ой катарында айтылган жок. Бул жерде эң башкысы ошол физиктер эмне себептен 2000 эсе майда бөлүкчөлөрдүн бар экенин ачып атышат жана алар эмнелер, демек деген сөзгө маани беришибиз керек да. Бул жерде ачкыч сөз катары атомду да бөлүүгө болот жана алар кандай, демек бул жерде биз 60-70 саптардагы ойду окуучулар мындай дал өзү сүйлөмдөгүдөй алып алышат да. Мисалы бул жерде акыркы ойду алып коюшу мүмкүн, электрондор ядрону күндө айлангандай депчи, айланып тургандыгын далилдейт деп. Окуучуларга негизги ойду автор кандай максатта бергендигин так жооп бергиле деп айтышыбыз зарыл. Ошон үчүн бул жерде биз Б вариантты алсак туура жооп болот да. Атомдордун андан ары бөлүктөргө бөлүнө тургандыгы кабар берилет. Бирок эң башкысы окуп түшүнүүдөн өтүп жатканда дал өзү сүйлөмдөгүдөй келбейт деп. Мисалы атомдор андан ары бөлүктөргө бөлүнө тургандыгынан кабар берүү деген сүйлөм жок бул жерде. Демек биз ошо 60-70 саптан жалпы тыянак чыгарып туруп ушуну жооп беришибиз керек, баарынан так кылып. Демек бул суроону биз окубай туруп эле саптар боюнча иштеп кетсек болот экен да. Андан кийинки сурообуз бизде 5-суроо. 5-суроодон биз карашыбыз керек 21-27 сапта айтылган ойго карата 43-48 сапта айтылган ойдун мазмуну эмне депчи. Мисалы азыр сиздер бул текстти окубаган үчүн биринчи башында түшүнүксүз болушу мүмкүн, бирок кийин караганда бул жерден сиз бул текстти карап туруп жооп берсеңиз болот да. Мисалы бул жерде 21-27, 43-48 сап дегенге барып көрөлүк. Мисалы биринчиде 21 сап. Жанагы айтып кеткендей эле 21 саптын башы, абзацтын башы илимпоздор бардыгын тажрыйбада текшермейин, ишенишпейт деген ойдон баштап эле окуй беребиз дароо эле. Бирок негизги мааниси 21 саптан баштап окуп баштайбыз. Мисалы борду ысытса, ал көмүр кычкыл газына айланат. Эмелерди өчүрүп койдум. Мисалы боорду ысытса, ал көмүр кычкыл газы менен акиташка ажырайт. Көмүр кычкыл газды кычкылтек менен көмүртекке, ал эми акиташты кычкылтек менен кальцийге ажыратууга болот. Бирок кальцийди көмүртекти жана кычкылтектен андан ары ажыратууга мүмкүн эмес деген ой айтылбадыбы? Демек ушул ойду биз карашыбыз керек болчу 43-48 саптан. 43-48 сапка кайрадан барабыз. 43 сапта сүйлөмдүн башы молекулаларды аларды түзгөн атомдорго бөлүүгө болот. Ал эми атомдорду химиялык ыкма менен ажыратууга таптакыр болбойт. Ошондуктан бир атомду башка бир атомго айландырууга, бир жөнөкөй заттан бир зат алууга болбойт деген эки ой. Демек бул жерде саптар боюнча суроолордо каршы ой, окшош ой, натыйжа, далил деп койду. Бул жерде натыйжа менен далил айтылган жок, каршы ой эмес, окшош ой. Себеп дегенде бизде биринчи боорду ысытса, ал көмүр кычкыл газы менен акиташка ажырайт деген бир ой айтылган болчу да. Тескерисинче кальцийди, көмүртекти жана кычкылтекти андан ары ажыратууга мүмкүн эмес деген экинчи ой болгон. 43 сапта болсо молекулаларды түзгөн атомдор бул жерде ал эми атомдорду химиялык ыкма менен ажыратууга таптакыр болбойт деген ой айтылса биринчиден, ошондуктан бир атомду башка бир атомго айландырууга, бир жөнөкөй заттан башка бир зат алууга болбойт деген экинчи ой кайра бири-бирине эле окшош ой болуп жатат да. Демек бул жерде 5-саптагы оюбуз бири-бирине
окшош ой катары келген. Мазмуну кандай дегенде бул жерге так жооп беришибиз зарыл да. Андан кийинкиси 6-чы суроого өтөбүз. 6-чы суроодо бул жерде текстке ылайык илимпоздор атом ядросунун ажыроо ыкмасын табышкан соң адамдар эмне кылышкан деген суроого бул жерге окуп туруп жооп берүүнү талап кылат. Себеп дегенде бул текстти биз окушубуз зарыл да. Анткени биз буну билбейбиз да. Илимпоздор атом ядросун табышкан соң, ыкмасын табышкан соң, ошо ажырагандан кийин, жана 2000 эсе кичинекей атом, электрон, протон, нейтрон бүт баарын ачыккандан кийин илимпоздор эмне жасап башташты дегенди окууну талап кылат. Себеп дегенде бул жерде медицина ийгиликтерге жетишти деп айтып койсо бизге маалымат так эмес болуп калат да. СМАПтын жана Коргошундун ошондой эле алтын алууну ойлоно башташты десе, бул ой дагы бизге толук эмес. Электрон, протон жана нейтрондор андан ары ажыратуу үстүндө иштей башташты десе, бул ажыратып бүтүшкөн соң андан ары иштеген себебин так жооп беришибиз керек. Ал Г вариантында турат. Атом реакторун жана атом бомбасын жасап башташты деген. Буну тексттен окусак эле негизги ой катары дароо эле табабыз. Себеби баардыгын ажыратып табышкан соң илимпоздор эмне кылышты дегенде атом реакторун жана атом бомбасын жасап башташты деген бул ойлор айтылган да биздин саптарда. Мисалы биз могу жерди алсак болот да, ушул жерден. Бирок эң кызыгы али алдыда эле дейт. Мисалы атом ядросу жана бөлүнөөрү белгилүү болду дегенден кийин биз уже атом кандай бөлүктөргө ажырай турганын биз уже билип алдык да. Демек, ядро өз ара кубаттуу күч менен кармалып турган протон жана нейтрондордон туруп атат. Биринчи ой, эгерде ядро бөлүнсө, андан ары көп энергия бөлүнүп чыгат экен. Демек, илимпоздор атом ядросунун ажыроо ыкмасын табышты, бул ой айтылды. Ошентип адамдар атом энергиясынын кубаттуу булагы болгон атом реакторун жана атом бомбасы сыяктуу үрөй учурган куралды жасап башташты деген ой бул жерге далил катары кетет да, мына 6-чы суроого. Анткени биз бул жерде окуп туура жооп берсек, баарынан так кылып жооп беришибиз керек. Демек, могу В жообу бул жерде тузак катары берилген, ал эми Г варианты бизге баарынан так жооп катары саналат да. Анткени биз жооп бергенде сөзсүз түрдө баарына так кылып жооп беришибиз зарыл. Андан кийинки суроолордо бул жерден өтөбүз. 7-чи суроо тыянак чыгарчу суроо экен бул дагы. Мисалы айтып атат бизге, эгерде мисалы бул жерде текстке ылайык берилгендердин ичинен кайсыл төмөндө айтылгандардын ойдун кайсынысы туура эмес деген ой бизге. Демек, бул жерде да окууну талап кылат. Себеп дегенде, мисалы бул ойлорду биз эгерде окубасак, анда биз бул суроону да так жооп бере албайбыз да. Ошон үчүн муну да окуп туруу зарыл. Себеп дегенде, ал баардыгыбызга бул суроону так жооп бериш үчүн тексттин баштан аяк, же болбосо башын, ортосун, аягын окусак, бул маалымат бизге жетиштүү эле болот да. Демек, биз бул жерде айтылгандардын кайсынысы туура эмес дегенде биз алышыбыз керек экен. Боорду ысытса, мисалы боорду ысытса, ал көмүр кычкыл газы менен акиташка ажырайт деген ой бул туура болчу. Бысында ар бир жөнөкөй заттын атомдору бири-бири менен айырмаланбайт деген ой бизге берилбедиби? Демек, бул жерде тескерисинче ар бир жөнөкөй зат менен атомдун бири-биринен айырмаланат деген жооп болуш керек эле да бизге. Бул жерге отрицание бири-бирине карама-каршы ой берилип калды. В вариантта химиялык реакция жүргөндө жөнөкөй заттардын атомдору молекулаларга биригишет деген ой айтылган болчу. Ал эми электрондор атомдун составына кирет, бул да айтылган болчу. Демек, бул жерде туура эмес ой катарында биз Б вариантты алышыбыз керек. Себеп дегенде, ар бир заттын атомдору бири-биринен айырмаланат деген жооп бизге так жооп болмок да. Ал эми 8-чи суроо. Мисалы, бул жерден биз ар бир суроолорду карап жатканда, биринчи ой жалпы негизги ойду сурайт, бул суроо жеңил эле болот. Ал эми саптар боюнча бизде бул тексттерде көпчүлүгү жана үзүндүлөрдө көп болот да. Жана ошондой эле айрым бир тексттерде саптар боюнча суроолор көп болот. Ошону алгач биринчи дароо эле аткарышыбыз керек. Мисалы, 2-нчи сурообуз, 4-үнчү сурообуз, ошондой эле 5-нчи суроо жана 8-нчи суроо мисалы саптар боюнча болот да. 8-нчи суроодо сөз маанисин табууга багытталган суроо экен. Бизге берилип атат, бул факты деген сөз айкашы автор кандай максатта берилген деп. Демек, биз ошол сапка барыш үчүн дароо биз 89-нчу сапка барышыбыз керек да. Ал үчүн берки текстти карап алышыбыз зарыл бул жерде. 89-нчу сапта ошол автор эмнени айткысы келген, ошону карашыбыз керек.
бул жерден. Демек 89-сапка барабыз. Бул жерде мисалы атом составдуу бөлүктөргө электрон жана протон, нейтрондордон турат деген ойлор айтылды. Башкача айтканда жөнөкөй бөлүкчөлөр деп аталат булар. Физиктер бул бөлүкчөлөрдүн тим эле жөнөкөй болуп тез эле түзүлбөгөндүгүн аныкташты дейт. Андай болгондон кийин затты чексиздикке чейин бөлүүгө мүмкүн болуп жүрбөсүн деген суроого айтып атат да. Эми биз ушул сапты эле карашыбыз керек. Ошондой болушу да мүмкүн. Бул фактынын негизинде адамдын табият сырларын ачууга умтулушунда чек жок деп сүйлөм бүтүп атат да аягында жалпыланып. Эми биз бул жерде 89-сапка кандай жооп беребиз? Демек биз ал суроону бул тексттен карашыбыз керек. Демек бул жерде жооп берип баштайбыз. 89-сапта бул факты деген табият сырларынын ачылышы деп койду. Бул жерде табият сырларынын ачылышы деп жооп берип кое турган болсок, анда бул текстке акыркы адамдын табият сырларын ачууга умтулушунда чек жок деген сөзгө маани берип алган болобуз да. Демек бул ой туура эмес. Контексттик маанисин карашыбыз керек. Ал эми экинчи Б-сында болсо атомду физиктер изилдей турган фактысы десеңиз, бул жерде физиктер изилдеген, бул негизги факт эмес. Ал эми В-сында атомдун составдуу бөлүктөргө бөлүнүү фактысы десек туура жооп болот. Себеп дегенде бизге башында автор белгилеп кеткен болчу да, составдык бөлүктөргө бөлүнөт, алар кандай аталат жана алар жөнөкөй эле бөлүкчөлөр деп аталган, бирок физиктер бул бөлүкчөлөрдү тим эле жөнөкөй болуп түзүлбөгөндүгүн аныктап, жана аларга бул факты деген суроого биз автордун суроосуна жооп беришибиз керек, баарынан так. Демек ал жерде биз ушул В вариантты алсак туура жооп болот. Ал эми Г вариантында затты чексиздикке чейин бөлүү фактысы бул айтылган эмес да. Демек негизги ой катарында бул жерде автор В вариантты айткысы келген да. Демек бул суроолорду дагы биз алгач эле саптар боюнча иштегенде аткарсак болот экен да. Ушул эле тексттин дагы бир эки суроосу бул жерге толук кирбей калыптыр. Ал жерде эки суроонун бирөөсү текст ушул берилген үзүндү кайсыл стилде берилди деген болчу да. Бул жерде илимий стиль, көркөм стиль, ошондой эле бул жерде публицистикалык макала же болбосо мисалы ой жүгүртүү же болбосо баяндоо стили деп берип коюшу мүмкүн да. Демек бул жерде бизге илимий макала берилген. Илимий деп эле алабыз дагы, бул кадимки эле илимий стилде жазылган текст бизге маалымат берүү үчүн берилген. Демек ушундай кыскача тексттер болуп калганда бул жерде саптар өтө аз болгон үчүн 90 сап муну окуучулар дароо эле аткарып коюшат, бат эле аткарышат. Ошондой эле учурда суроолору да жеңил болуп түзүлгөндө биз аткаруу бул биз үчүн жеңил болот да. Мисалы биринчи суроолордон кайрадан баштап койсок, мисалы негизги ойду табуу биз үчүн жеңил, биринчи суроо. Андан кийин экинчисин саптар боюнча өткөндө биз өткөндө караганбыз, төгүн, жалпылоо, чечмелөө, толуктоо деген кандай деген. Ушул терминдерди абдан жакшы билишиңиздер керек да. Мисалы төгүн деген ой эч качан ушул сапта айтылбаган жалган маалымат болуш керек болчу. Жалпылоо сүйлөмдүн башында же ортосунда келбейт, анализ кылсак. Ал эми толуктоо келиши мүмкүн, бирок бул жерде сүйлөм толуктанган жок, чечмеленди да. Жана атом бөлүнбөс деп аталган эмне себептен, жана алар эмне үчүн бөлүнбөс деп аталып калды деген чечмеленип берилген да. Үчүнчү ойдо туура эмес. Бул жерде айтып кеткендей эле үчүнчү суроонун түрү тыянак чыгаруучу суроолор муну окууну талап кылат. Анткени кайсыл ойлор туура айтылды, кайсыл ойлор туура эмес айтылды, мына 3 менен 7. Бизге так маалым болуш үчүн окушубуз зарыл да. Андан кийинки суроолордо 4-сүрөө суроо. Саптар боюнча 60-70 сапта автор эмнени айткысы келген негизги ой катары берилген. Муну да аткарсак болот. 8-чи суроодо сөз маанисин табууга багытталган суроону да аткарсак болот эрте эле окубай туруп. Ал эми 5-чи суроодо эки сап ортосунда айтылган ой кайсы дегенде каршы ой, окшош ой, натыйжа, далил деген сөздөрдү, терминдерди жакшы билип алыш зарыл. Эгерде бул жерде далил болгондо фактылар менен берилмек, натыйжасы айтылган эмес. Каршы ой болсо ошол ойго каршы чыгыш керек болчу да, бирок алга ойго каршы чыгуу берилген эмес бул сапта дагы. 6-чы суроодо да бул жерде эле ачык суроо, анткени бул текстти окуп туруп эле жооп беребиз. Жанагы эле текстке барганда бизге алгач берилбей эле ошол маанини биз эмне кылып алышыбыз керек, ошол эле саптардан мисалы бул жерден карап койсок болот да. Мисалы бул жерде жанагы эле 60-70 саптарга барып, атом реакторун изилдеп, анан могул жерде атом бомбасын жасап башташты деп атпайбы, ошол ойго чейинкилер бүт баары ачык эле суроолор болуп саналат да. Демек мындай тексттер келгенде окуучуларга ушу сөзсүз түрдө суроолорду саптар боюнча алгач аткаргыла деп айтып коюш керек. Ошондо алар үчүн жеңил болот да. Текст жакшы эле көрүндүбү баарыбызга?
ооба сонун эле көрүнүп жатат. Ооба, Текстler көрүнүп атат göründü. да. Demek bul boyunca men sizlerge bul teksti aldın ala bergen jokmун, anан biz kечирээкте байланышка чыгып калган үчүн биз bunun бардыгын окуп туруп анан жооп бергенге жетишкен жокпуз да. Ошон үчүн мен өзүм бул жерде талдап койгон боюнча эле бердим. Бирок сиздерге эгерде мындай тексттер келгенде, мен башта айтып кеткендей эле, окуучуларга алгач бул текстти, бул кыска эле текст болуп атпайбы? Алгач окутуш керек, мектеп учурунда бул окутуш керек да. Себеп дегенде канча көп окуса, анализ деген алар үчүн жеңил болот да. Анан ушинтип могу сары, жашыл менен белгилеп койгондор бул ошо саптар боюнча суроолор. Жашыл менен белгилеп койгондор бул негизги ойлор да. Демек ушундай кылып белгилеп алып иштесе, окуучуларга анализ кылыш жеңилирээк болот да. Эгерде сиздер жөн эле окуп келип түшүнгөнүңдү айтып бер десе, анда бул көркөм жана чыгармачылыктагы ар кандай жазуучулардын мисалы чыгармаларын айтып берүү болуп калат да. Бул жерде илимий текстти анализдөөдө ошол ойду кайсы учурда улантты, кайсы учурда каршы чыкты, кайсыл ойлор туура айтылды, кайсыл ойлор туура эмес айтылды, жана жалпы автордун негизги айтайын деген максаты эмне болду, жана жыйынтыгында эмне болду деген суроолор. Бул жерде азыр суроонун 5 түрү келип атпайбы? Анда биз анализдөөдө жеңилирээк болот да. Суроолорду караганда бул суроолорду сиздерге жеңилинен баштап татаалга карай иштейбиз деген эреже бар да, жана жайыраак окуган окуучуларга. Ошол учурда могу саптар боюнча могу каршы ой, окшош ой, натыйжа, далил, төгүндөө, жалпылоо, чечмелөө дегендерди түшүндүрүп берип койсоңуздар, калганы алар үчүн жеңил эле болот да. Демек, суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Мен ошолорго дагы кошумча жооп берип кетейин. Бул текст азыр сиздерге туура эле жалпы жеткиликтүү тилде эле түшүндүрүлдүбү? Ооба, Ооба, Жеткиликтүү. абдан сонун. Жеткиликтүү эле болдубу? Суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Азыр суроо жооп кылалык, а мен тиги грамматикадан жана бизге презентация берилбеди беле? Бул сиздерге бүгүн грамматикадан жалпылап, анан окуп түшүнүүдөн 2 текст иштемекпиз да, бирок аларга азыр убактыбыз тар болуп калды, биз кеч чыгып калганына байланыштуу. Мен грамматиканын презентациясын сиздердин группаңыздарга салып коебуз, жана Telegram каналга. Ошол жактан эле карап койсоңуздар болот. Ал жерде жооптору менен бар. Негизги 30 суроо кайсы түрдө келинет өткөндө биз Элиза өтүп берген. Ошондо мен кошумчалап айтып кеткем, окуучуларга эң башкысы негизги биринчи эле кезекте орфография менен пунктуацияны жакшы билиш керек да. Ал жерде адабий тилдин нормасына туура келбеген жазууларды караш зарыл. Ошол эле учурда экинчиден, мисалы, туура жазуу эрежелери да. Алар орфоэпия менен орфографияны алмаштыра беришет. Айтуудагыны жазуу деп колдонуп салышат да. Ошол айтуу менен орфография, туура жазууну алмаштырбай, ошолорду жакшылап түшүндүрүп коюшу зарыл грамматикадан. Ошондой эле синтаксистик талдоону абдан жакшы билсе, суроолордон кыйынчылык болбойт. Жана ошондой эле аларга фразеологиялык сөздүктү мүмкүн болушунча жаттатып, ошол күнүгө окутуп, кайталатып коюш керек. Бул фразеологизмдерден ар кандай суроолор келиши мүмкүн да. Ошондой эле морфологиядагы мүчөлөрдү жаттоонун зарылчылыгы жок, жөн гана кайсы учурда сөз жасалды, кайсы учурда өзгөрдү деген мисалы. Же болбосо, мисалы, маани бериш сөз түркүмдөрдө окшош суроолор болот да. Алды сызылган сөздөрдүн мааниси кыймыл аракеттин сын сыпатын билдирди, кыймыл аракеттин кайсыл учурда аткарылыш максатын билдирди деген суроолорду алар бирдей эле көрүшөт. Мисалы, биз бүгүн мисалы маани бериш сөз түркүмдөрдөн ата тошто өтсөк, ата тоштордун ичинен бардык окшош болгон сөздөрдү алар бирдей эле кабылдап алышат да. Мисалы, бир сөзү деген сөз болуп калса, санды билдирген учур. Же болбосо ата тоштордо мисалы ар дегенде ар ким, ар кайсы, ар нерсе деген сөздөрдү ал сүйлөм ичинде ар кандай өзгөрөт да. Ошолордун бардыгын алар бирдей эле кабылдай беришет да окуучулар. Демек, ошол суроолордун ар бирин аларга кененирээк түшүндүрүп кетиш зарыл да. Анан жана сөздөрдү, мүчөлөрдү коюуда дагы алар баштапкы формасын коюш керек дегенди билишпей эле дароо эле улантылган түрдө улап салышат да. Ошолорду дагы аларга жеткиликтүү түшүндүрүп беришибиз керек окуучуларга. Анан эң башкысы бул жерде теория көбүнчө кереги жок, алар практикалык түрдө караш керек да. Практика дегенде көбүрөөк тесттерди иштеш керек. Суроолор болсо бериңиздер, суроолор барбы? Суроолор бар эжеке. Бериңиздер. Жанагы окуп түшүнүүдө эң биринчи текстти окубай туруп эле биринчи суроолорду окуп алыш керекпи?
ооба. Биринчи жана мен айткандай эле, мен айтпадым беле, окуучулар эки түргө бөлүнөт депчи, шаар окуучу, жай окуучу, Шаар окуучу тез эле иштейт да, ошон үчүн баардыгына эле бирдей болуш үчүн биринчи суроолорду сиз айткандай окуп алыш зарыл. Себеп дегенде, суроолорду мисалы могу суроолорду иштегенде бул жерде азыр берилбейдиби? Бул суроолорду караганда, сиз могу суроолордун баштан аяк 10 суроону окуганда эле сиз уже 80% маалыматты аласыз ошол текст жөнүндөчү. Мисалы бул жерде суроолордун ичинде жоопторунда баардык суроолор ката болбойт да. Демек ошол ичиндеги ойлор болот да. Бирок сому деген бизге бергенде текстти дал өзү ошол сүйлөмдүн өзүндөгүдөй кылып түзбөйт. Ал жерде ошону контексттик маанисине жараша түзүп берет да. Мисалы автордун негизги оюн тап десе, бул жерде биз могу 4 вариант окуп чыкканда эле бизге уже баарынан тагы Г вариант экени түшүнүктүү эле болот. Себеп дегенде булардын баардыгын жалпылап жооп беребиз да. Экинчи саптарда мисалы саптар боюнча суроону ошо саптын ичинде жашыруун болгондуктан аны гана иштейбиз. Мисалы үчүнчү же болбосо алтынчы, жетинчи туура эмес ойлор дегенде окуп алсаңыз, уже бул боюнча, текст боюнча биз 70-80% маалымат алган болобуз да. Ошон үчүн окубай туруп суроодон баштайбыз ыкмасын колдонгон белгилүү учурда жакшыраак болот. Убакытты мындайча айтканда үнөмдөйбүз да. Үнөмдөгөнгө жакшыраак болот. Бирок эгерде Ноутбукту көтөрүп кетпеңи. эгерде мисалы кээ бир окуучулар болот да, алар толук окууну талап кылат да, аларгачы, анткени алар толук окумайын өзүнүн ойлорун жеткиликтүү жооп бере албайбыз дешет. Ошон үчүн шаар окуган окуучулар болсо, мүмкүн болушунча текстти бир сыйра көз жүгүртүп окуп алып, андан кийин жооп берсе деле, ал деле ашыкча кылбайт, бирок убакытты туура пайдалануу менен да. Анткени биз мектепте мисалы сиздер 1 саат убакытка окуучуларга 3 текстти берсеңиздер, ошонун алар ашып кетсе бир 20 суроосун жооп беришет, көпчүлүгүн жетишпей калышат да. Биз ошол учурда практика түрдө өзүбүз алгач аткарып көрүш зарыл экен. Ошонучу мисалы мен өзүм иштеп көргөндө мен деле айрым учурда 2 үзүндүгө жетишпей калам да, себеби убакыт тар болуп калат. Анткени кыргыз тилинин өзгөчөлүгүндө котормо тексттер келип калса, саптары 20, 25, 30га чейин мындай көбүрөөк болот. Мындайча айтканда 50-60 сөзгө көбүрөөк болот да. Демек 20-30 саптар кошулуп кеткенде биз ошол 50-60 сөздү канча минутта, айрымдары 5 мүнөттө окуса, айрымдары 3 мүнөттө окушу мүмкүн да. Ошондо кабылдоо, анан суроолорго жооп берүү бир убакытты алат. Ошондуктан биз көбүрөөк мисалы окубай туруп суроодон баштайбыз ыкмасын пайдаланабыз кайсы учурда, саптары көп болгон учурда да. Биринчи текст болобу, экинчи болобу, үчүнчү болобу айырмасы жок. Саптар боюнча аткара беребиз, бирок мен окуучуларга айтам да, ыраттуу түрдө иштегиле деп. Себеби биринчи тексттин саптарын иштеп, анан экинчи тексттин саптарын иштеп жүрсө, берки биринчи текстти же толук аткарбай калат, же экинчисин чала аткарат, үчүнчүсүн таптакыр жетишпей калат да. Ошон үчүн ыраты менен биринчи текстти бүтүп, анан экинчиге өтүп, же болбосо эки үзүндүнү биринчи баштап, анан бир менен экинчи текстти иштөө да. Аралаштырбаш керек да. Үчөөнү аралаштырып салса, маалымат да аралашып кетет. Ошол эле учурда окуучу түшүнбөй калат да, кайсы текстти, кайсы суроону жооп берип белгилеп атканынчы. Анткени тиги окуп түшүнүү деген бөлүмгө келгенде окуучулар саптар боюнча суроолорду иштейм деп атып, тиги катары менен жооп берип салган учурлар да кездешет да. Ошон үчүн жооп баракча биз үчүн маанилүү да. Ошол жооп баракчага 15 суроону иштедиңби, дароо жазгыла деп ошону да айтып коюш керек да. Алар ойлошот черновикке же китептин бурчуна жазып коюп, анан белгилеп коем депчи. Андай эмес, ал жерде черновик баракта берилбейт. Ошол учурда китепке жазуу да талап кылынбайт. Анан белгилеп иштөө да болбойт. Ошон үчүн дароо жазыш керек да. Жооп баракчага жазыш керек. Ошону эскертип коюш керек окуучуларга. Кайталап койчу кызым, мына тексттерди биринчи, экинчини биринчи окуш керек дедиңби? Ошону кайталап койсоң. Мисалы 3 текст берилет да, бизге биринчи текст берилет, анан экинчи, анан 2 башка үзүндү болот да. Үзүндүнүн суроолору бирге болгондуктан аларда көбүнчө саптар боюнча суроолор көбүрөөк кездешет. Мисалы 2 үзүндүнү иштегенде биз дароо эле саптар боюнча суроолордон баштап, сап боюнча суроолорду иштесек болот, сөз маанисин табууга багытталган суроону иштесек болот. Андан кийин башын, ортосун, аягын окуп туруп, негизги ойду жана жалпы жыйынтыгын, анан кайсыл ойлор туура эмесин иштеп койсок, демек ал текстти бүткөн болобуз да. Анан 2 үзүндүнү бүтүп алгандан кийин гана, мисалы биринчи Бишкек тууралуу же болбосо кымыз тууралуу текст берилсе, ошону окуйбуз. Экинчисинде болсо, мисалы медузалар же болбосо велосипед же болбосо газетанын келип чыгышы деген котормо текст болуп калса, ага өтөбүз да. Мисалы сап боюнча иште десе, айрым окуучулар түшүнбөй калып, 3 текстти бир убакытта баштап алышы мүмкүн да. Биринчи текстти ачып туруп 5-10 сабын иштеп, экинчи текстке барып 22-25 сапты карап, ушинтипчи ошону алмаштырып албагыла деш керек.
дароо ырат ыраты Ага. менен саптар боюнча иштейбиз, бирок Рахмат. бир текстти толук 10 суроону толук жооп бергенден кийин гана экинчиге өтөбүз деш керек да. Аларды сиздер айтпасаңыздар алар кылбайт анычы. Аны адат кылыш керек. Көбүрөөк адат кылыш үчүн ар бир сабак сайын мүмкүн болушунча бирден текстти 20 минутта иштетип туруш керек да. Ошондо 3 текстти 60 минуттага бөлгөндө 20 минутка алар көнүп калышат. Ошого да көндүртүшүбүз керек. Дагы сурооңуздар болобу? Фразеологизм боюнча кандай суроолор келиши мүмкүн? Кандай суроолор? Ооба. Окуп түшүнүүдөнбү? Жок, фразеологизм боюнча. Фразеологизмден ар кандай эле суроолор келет. Анткени фразеологизм мисалы Адан Яга чейин 1000ден ашык фразеологизмдер бар да. Мисалы мынтип коюшу мүмкүн да. Бул мисалы кекиртеги талга сулуу деген фразеологизмди берип туруп, алды сызылган фразеологизмдин төмөндөгү берилген сүйлөмдөрдүн ичинен кайсынысынан баарына так жооп болушу мүмкүн деп коет. Анан кекиртеги талга сулуу дегенди алар окуучулар билбей калса, ал төмөндөгү сүйлөмдөрдү окубай туруп эле ал дароо эле башка жоопту белгилеп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн фразеологиялык сөздүк деген бар атайын. Биздин Telegram каналга кирсеңиздер, ошол жерде бүт баары кирген китептер, орфографиялык сөздүктүн эң акыркы 2016-жылы чыккан жана көк китепти колдонобуз. Кызыл эмес, 2009 чыккан кызыл китеп, бул өзгөртүлгөн да. 2009 менен эгер мугалимдер азыркы учурда окутуп жүрсөңүздөр, сому ал китепти колдонбойт. Ал жерде айырмачылыктар бар. Ошон үчүн 2016-жылы чыккан сырты көк болгон орфографиялык китепти колдонсоңуздар, ал жерде толукталып өзгөртүлгөн да, ошону колдонушуңуздар керек. Фразеологиялык сөздүк ал өзгөртүлгөн эмес, ал жерде мүмкүн болушунча электрондуу форматтагы же болбосо толугу менен фразеологиялык сөздүктөр бар, ошону колдонуп, ал жерден мисалы ар кандай мисалдар болуп калышы мүмкүн да, ошону өзүңүздөр деле үйдөн ар кандай мисалдарды сүйлөмдөр менен түзүп, же болбосо өзүңүздөр ошол эле сөздүн маанисин мисалы алар жаттап калышканда 5 өрдөгүн учуру, же болбосо коёзунан чогулбаган, сиркеси суу көтөрбөгөн дегендерди айтышат да, сабак берсеңиздерчи. Сиздер дагы аны айтпай мисал катарында андан башка жаңы мисалдарды айтсаңыздар, ошондо алар жакшы эме кылышат да. Кандай десем, көбүрөөк маалымат алышат. Ойлошот, сиздер берки 5 өрдөгүн учуру, же болбосо коёзунан чогулбаган дегенди мисал кыла берсек, анда аны мен фразеологизмди билем деп түшүнүшөт да, аларчы окуучулар ошондой да, алардын логикасы. Демек, мугалим аларга билген маалыматты айтып атса, алар ойлошот, бүт бардык маалыматтардын баарын мен билем депчи. Бирок алар үйрөнүш үчүн келип атат да курска же сиздерге. Демек, аларга биз жаңы маалыматтарды беришибиз керек да. Билбеген маалыматтарды беришибиз керек. Жеке жанагы окуп түшүнүүдө саптар боюнча иштөө дегенди кайрадан кайталап түшүндүрүп кое аласызбы? Саптар боюнча дейсизби? Мисалы, могул жерде 9-17 сап деген көрүнүп атабы сиздерге? Ооба. 9-17 сап дегенди иштөөрдө ошол 9 менен 17-ни гана окуйбуз, 27-33 десе 27-33-тү гана окуйбуз да. Мисалы, бул жерге барабыз, бул текстке барабыз, ошол эле 9-17 сапка. Мисалы, бизге 9 сап затты деп абзацтын башынан башталбадыбы? 17 сап абзацтын аягынан бүттү да. Баарыбызга көрүнүп атабы? Ооба. Демек, сомонун суроолорунда саптын башынан баштап, абзацтын башынан баштап, абзацтын аягына чейин бүткөн суроолор келбейт. Дайыма элечи. Демек, ошол учурда биз эгерде затты дегендин башы ал эми дегенден башталып турса, айрым учурда ошондой болуп коет да. Демек, ошол 9 саптан эмес, 7 саптан баштап, илимпоздор баардыгын тажрыйбада текшермейин, ишенишпейт деген сүйлөм аягында абзацта бүтүп атса, ошого чейин окугула деп коебуз да окуучуларгачы. Анткени бизге сомо деген ошого сапка ашыгыраак кылып, ошо абзацтын башынан эмес, кийинирээк, анан абзац бүтө элекке чейинки сапты берип коет дагы, бирок негизги ой ошол абзацтын башталышына чейинки ойдон бүткөнгө чейинки ойдун ортосундагы ойду берет да. Окуучулар ошол сүйлөмдүн башын түшүнбөй калбаш үчүн абзацтын башынан баштап аягына чейин окугула деп коесуздар да. Бул жерде болсо сап ошол биздин абзацтын башталышына берип калган үчүн муну баарын эле окуй берет. Бирок суроодо дал өзү көрсөтүлгөндөй сап кайсыл болсо, ошондон гана жооп беребиз, себеби ал сомо бизге ошол эле саптын өзүн берет да. Мисалы, бул жерде 9-17 сап менен 27-33-нү гана карайбыз. Же болбосо жана эң акыркы суроодо бул факты деген, мисалы, бул 89 сапта келбедиби бизге? Бирок ушул жердеги ойлорду караганда,
Мисалы, эң акыркы ойдо, мисалы, бул факты дегенде биз кайсыны так жооп беришибиз керек дегенде, бул жерде ошол гана сапты карашыбыз керек. Мисалы, бул фактынын негизинде адамдын табият сырларын ачууга умтулушунда чек жок десе, адамдын табият сырларын ачууга деген сөзгө маани берип алышы мүмкүн да окуучулар. Бирок биз ушул бул факты деген эмне жөнүндө айтылган түшүнүш үчүн могу абзацтын башынан баштап дароо окуп коебуз да. Атомдун составдык бөлүктөргө бөлүнүү фактысы деген бул факты дегенди айткысы келген да. Демек, ошондой өзүнүн эрежелери бар да. Айрым бир учурда биз ар бир суроолорду карап жатканда сөзсүз түрдө ошол текстти негизи дал мындай так жооп бериш үчүн биз дал өзүнүн ошол сапты гана карап туруп, бирок ага чейинки ойду дагы окуп коюш зарыл. Анткени бизге ошого чейинки ойдо бизге түшүнүктүүрөөк болот да. Же болбосо андан кийинки абзацтан кийинки ойду окуп коюу түшүнүктүүрөөк болот. Себеби биз ал жерде ошол гана сапты алып койсок, ал жерде толук маалымат берилбей калышы мүмкүн. Жеке баягы текстти окугандан мурун ошол саптар боюнча суроолорду иштегенде мындай ошол жоопторду так аныктоого мүмкүнбү? Ал текстти окубай туруп эле ошо саптар боюнча Ооба. туура жооп Ооба. тапканга Так жооп берсек болот, албетте так жооп берсек болот. Эгерде мисалы бул текст деген жакшы жазылган тексттер болот да, кээ бир жакшы которулган, ошо балдардын тилине түшүнүктүү болгон тексттерди дароо эле ошол башын окуп, аягын окуп, ортосун окуй отурбай эле дароо эле ошол саптардан баштап эле окуп кетсеңиздер болот. Мисалы, бул саптардагы суроолор бизге түшүнүктүү эле болот да. Сиздер мугалимдер болгондуктан, биз мугалим болгондуктан көпчүлүгүбүз мындай китептер менен көбүрөөк иштейбиз да. Мисалы, китепти көп окуп, же болбосо газета, журналдарды көп окусак, бизге жеңил болушу мүмкүн. Бирок балдардын баарына эле бул ойлор, мисалы, төгүн, жалпылоо, чечмелөө, толуктоо деген баардыгына бирдей эле болушу мүмкүн да. Ошон үчүн алгач могу саптардагы ойду төгүн деген эмне, жалпылоо деген эмне, толуктоо деген эмне дегендерди түшүндүрүп туруп, анан саптар боюнча суроолорду башташыбыз керек да. Эгер алар төгүндөө дегенди билбесе, бул ойдун төгүндөө экенин алар билбей калышы мүмкүн. Жалпылоо дегендин маанисин түшүнбөсө, алар жалпылоо деп деле белгилеп коюшу мүмкүн да. Чечмелөө менен толуктоо, кошумчалоо, улантуу деген ойлорду бири-бирине алмаштырып салышы мүмкүн. Биз баягы презентациядан караганда саптар боюнча карабадык беле, бүгүн биз толук текстти карабадыкпы? Экөөнүн айырмачылыгы бар да. Бирок жооп берсе болот, окуп туруп жооп берсе болот. Суроолор барбы дагы? Маалымат сиздерге жакшы эле. Бериңиздер. Жеке ар бир мисалы абзацтагы негизги ойду анализдегенде таап алса жакшы болот го дейм. Ооба. Анализдеп алыш үчүн ошол текстти окуу талап кылат да. Мисалы, жана башта айтып кеткендей эле, окуучуларга моундай кыска тексттер келгенде сөзсүз түрдө моуну окутуп туруп, анан ар бир абзацта негизги ой бар да. Мисалы, биздин заманга чейин 300 жылдар ченде байыркы Грециянын философ илимпоздору ар кандай затты, ар кандай буюмду бөлүктөргө бөлүүгө болот деп ой жүгүртүшкөн дегенде уже бир ой айтылды. Мисалы деп туруп, ташты талкалап күкүмдөөгө болот, сууну чайпалса чачырайт, кийин ал бууланат, ал эми буу болсо көзгө илешпеген өтө майда бөлчөлөрдөн турат деген бул жерде уже экинчи ой кетип атат да. Демек, могу биринчи саптагы ой жүгүртүшкөн деген ой айтылды. Мисалы дегенде бул чечмелөө деп коюшу мүмкүн да аларчы. Бул чечмелөөбү же улантуу? Мына ушул жерден эле кетсек болот, суроолорду түшүндүрүпчү. Мисалы, биринчиде ой айтылды, анан мисалы ташты талкалап күкүмдөөгө болот, сууну чайпалса чачырайт, кийин ал бууланат деп чечмеленип берилип атат да. Ал эми буу болсо көзгө илешпеген өтө майда бөлчөлөрдөн турат деген бул жерде уже суроо түзсөк болот биз ар бириндечи. Биринчиде ой айтылды, кайра чечмеленди. Ал эми буу болсо көзгө илешпеген өтө майда бөлчөлөрдөн турат дегенде бул ойду эмне кылды? Жокко чыгардыбы же тескерисинче кошумчаладыбы? Бул жерден дароо эле түшүндүрүп кетебиз. Андан кийин 9-сап менен 17-сапта бизге уже бөлүнбөс деген эмне, жана илимпоздор ал бөлүнбөс деген фактыны кантип мисалдар аркылуу далилдеди? Бул кийинки ойлор, бул ошол эле ойду улантат, кошумчалат, толуктайт. Андан кийин автор негизги айтайын деген ойлорун жалпы ойлор менен тереңдетип берет дагы, анан могу аяк жагында уже 80-90-саптарда ойду жалпылайт же жыйынтыктайт. Көбүнчө могу 80-90-саптарда аягында келген суроолорду биз жалпылоо же жыйынтыктоо деп эле жооп берсек болот да, ойлонбой эле. Ортосундагы суроолор көпчүлүк учурда улантылат, толукталат, кошумчаланат, тереңдетилет да, мындайча айтканда ойлорубуз. Ошон үчүн могу анализ кылганда сиздер ушул эле текст аласыздар дагы, үйдөн окуучуларга шашпай берип, мисалы буларды окуп
Анан ар бир ойлорду жазып келгиле деп коесуздар да. Мисалы биринчи сапта негизги ой эмне болду? Экинчи сапта автор эмнени айткысы келди? Кайра үчүнчү сапта ойлор кошумчаландыбы же толукталдыбы? Ушинтип ар бир суроолорду анализ кылып келишсе болот албетте. М, Дагы кандай суроолор бар? Мен бул текстти негизи сиздерге алдын ала берип, могу жашыл сары менен бул сиздерге жакшылап түшүнүктүүрөөк болуш үчүн мен анализ кылып туруп анан белгилеп койбодумбу? Саптар боюнча ооба. эки башка ой анан далилденди депчи. Мисалы сиздер окуганда ушул жердеги негизги ойлорду сиз башка жердеги мисалдар менен мисалы толуктап анан табып кетмексиз да кайра элечи. Демек бул жерде ушул анализ кылганда сөзсүз белгилеп алып мисалы дароо эле ошондо тапкандай кылып анализ кылып алсак жакшыраак болот да. Боеп туруп же болбосо өзүбүзгө жазып алып туруп Белгилеп алыш, сөзсүз белгилеп алыш зарыл. Мисалы силер алдын ала бир текстти аласыздар өзүңүздөргө. Анан өзүңүздөр анализ кылгандан соң гана окуучуларга берсеңиздер, ал жерде мисалы манас боюнча же эпос боюнча же болбосо элдик медицина боюнча тексттер келип калса, ал боюнча сизде маалымат болгону жакшы да. 100% өзүңүзгө ишенимдүү болосуз. Кайсы сапта эмне ой айтылган, кайсы ойдо окуянын кульминациясы берилди, кайсы учурда автор ойлор менен толуктады, кайсы учурда жыйынтыктады дегенчи. А эгерде бул текстти биз өзүбүздө маалымат жок болсо, анда биз окуучулардын ойлорун туура эмес экенин аныктай албайбыз да. Ошон үчүн алдын ала биз өзүбүз даярданып, тексттерден ошол маалыматтар кандай берилди карап, суроолоруна өзүбүз туура жооп берип алып, текшерип алып туруп, анан окуучуларга берсек, өзүбүзгө да ишенимдүүрөөк болобуз да. Эгерде сомодон баарыбыз тест тапшырып аткан болсо, ал жерде алдын ала бизге ал тексттердин баардыгы бизге берилбейт. Ошон үчүн бизге жаңы тексттер болот. Ал учурда биз убакытты туура пайдаланыш үчүн биздин негизги максат туура жооп берүү жана тез жооп берүү да. Ал учурда болсо биз анда окуй туруп саптан баштайбыз, ыкмасын колдонгон жакшыраак да. Окуучуларды жакшы ушул суроолордун баардыгын 100% туура жооп берип, так жооп берип, ошого машыктырыш үчүн албетте аларга текстти анализдеп, анан ар бир ойлорду, абзацтардагы ойлорду анализ кылып, андан кийин суроолорго жооп берген андан да жакшыраак болот да. Бул демек ал ошол мугалимдин өзүнүн методикасы же болбосо өзүнүн ошо кандай деңгээлде берет, ошого жараша болушу мүмкүн да. Дагы суроолор болобу? Эжеке, менде мындай суроо бар да. Эгерде биз сыналык тест алганыбызда окуп түшүнүүгө 30 суроо берилет да. Ооба. Ошону мисалы буга жалпысынан 63 балл берилип атат. 63'tü биз бөлөбүз дагы баягындай эмесини процентин чыгарып туруп, ошол процентиге окуучунун туура берген баллын эле көбөйтүп койсок ошол чыгат да. Ошондой эле иштейбизби? Ооба, ошондой эле иштейсиздер. Мисалы деген математикада 60 суроого 67 балл берилди да, аны 1,12ге көбөйтөбүз. 67-ни 60 суроого эле бөлүп коесуздар. Окуп түшүнүү менен аналогияга 120 балл берилди, аны 2ге эле бөлүп коесуздар. Ошондо 2ден балл да. Ошондо 120 балл 60 суроого 2ден балл болуп эле эсептелет. 2 менен көбөйтөсүздөр, туура суроо. Текшергенде кантебиз деген 2ден балл менен эсептейсиздер. Грамматика 58 балл, аны болсо 30 суроого бөлгөндө 1,9 берилет да. Ошондо жалпы 175 балл, 170 кана 245 67 178 балл кыргыз тилден берилет. Мисалы 120 баллы эмеден берилет. Окуп түшүнүү менен аналогияга 2ден балл, 58 балл болсо грамматикага берилет. Демек 178 баллды кыргыз тилден алса болот да. Бирок окуучуларга биз антип айтпашыбыз керек. Мисалы кыргыз тилди гана окугула, кыргыз тилди окусаңар балыңар көп болот деген маалымат туура эмес берилбеш керек. Аларга экөөнү тең жакшы окугула деш керек да. Оң колуңар, сол колуңар депчи. Куштун эки канатындай бирдей алгыла деп. Себеби математикада керек, ыкма жолдорун билип алыш керек. Ошол учурда кыргыз тилди да жакшы окуш керек. Аналогия окуп түшүнүү да жакшы өздөштүрүп алса өздөрүнө жакшы болот да. Үчөөнү бириктирип кошулат дагы. Анан эгерде балдар 200+, 220+, 220дан 225тен жогору алып атса, ошол топ 50 деп коет. 50'нин ичине кирсе, алар албетте алтын сертификаттын ээси болот. Көпчүлүк окуучулар ойлошот, мен эптеп эле 110 балл алайын, 150гө жетсем болду депчи. Ошондой жаңылышкан балдарга жакшы маалымат берип коюшубуз керек. 110 баллды, 150 баллды баардыгы алса болот депчи. Бул орточо балл да. Силер аракет кылып 150 эле алайын дебей,
180, 200 плюс, 220 плюс алтын сертификатты алгыла деп аларга шыктандырыш керек. Анткени аларга мотивация, жакшы сөздөрдү бул мугалимдер биз беребиз да, ошон үчүн алар дагы колунан келет жакшы окуса алганга. Ошол эле сыяктуу балдар деле 1-2 ай окуп, 3 ай окуп даярданышып, алар деле алтын сертификат алып атышат да. Демек аларды биз эптеп эле 110 балл ал же болбосо окубай эле кой, сен жогорку окуу жайга тапшырбай эле кой деген негативный программаларды аларга жеткирбей мээсине, тескерисинче позитивдүү, жакшы көз карашта аларды мындайча айтканда биз эң жогорку балл алганга шыктандырып алсак болот да. Мисалы окуп түшүнүүдөн бир аз аракет кылып атып, 10 суроонун 2 ката кетирип коюш мүмкүн, 3 ката кетирип коюш мүмкүн. Азаматсың, мисалы сен жакшы жылыш көрсөтүп атасың деп. Же аналогиядан 20 суроо болсо 15-ин туура иштеп атса, демек дагы 5-өөнү да туура иштегенге сенин мүмкүнчүлүгүң бар. Демек сенин да колуңан келет деген сыяктуу сиздер шыктандырып дем беришиңиздер керек да. Биз урушуп киребиз да мугалимдер. Туура эмес, эмнеге ката кетирдиң же үй тапшырманы эмнеге аткарбай калдың деп. Анткен сайын окуучу тескерисинче окугусу келбей калат да. Ошон үчүн ошол эле учурда сиздер сабак да берип, ошол учурда дем берип, аларды шыктандырган бул сиздердин колуңуздардан келет да. Демек ошондой аларга мотивация беришибиз керек экен. Саламатсызбы? Угуп жатабыз. Суроолор болсо бериңиздер. Биз бүгүн тренингибиздин аяктоочу күнү экен, бирок сиздер менен эгерде дагы да суроо талап болуп эме кылса, биз албетте байланышып окутканга аракет кылабыз. Эгерде бир суроо берип коеюнбу? Эгерде аналогиядан 20 суроо туура болсо, ошондо канча балл алат окуучу? 40 балл алат. Аналогия сүйлөм толуктоо чогуу эсептелет дагы 60 балл болуп эсептелинет да. Окуп түшүнүүдөн 30 суроонун бардыгын туура иштесе 60 балл болот. 2ден балл берилет. Аналогия менен окуп түшүнүү бөлүмү эмне себептен баллы көп? Себеби бул жерде логика менен иштешет да окуучулар. Анткени ал жерде сөз байлык, логика Абдан эсептелет. жакшы болду. Дагы бир бул жакта жазып атасыздар, мен сабакка баштан катышпай калдым деп. Ооба, баштан катышпай калган мугалимдерге айрым бир маалыматтар жетишсиз болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн жана сиздердин группаңыздар бар, WhatsApp группада ссылкалар кеткен да. Ошол ссылкага кирип, Telegram каналга катталабыз. Ошол жерде видео сабактар сакталган. Кайрадан баштан баштап көрсөңүздөр болот. Жеке окуп түшүнүүдө дагы мындай ачкыч сөздөр болот, Ачкыч сөздөр сөзсүз түрдө болот. Бул жана сүйлөм толуктоо тапкандай эле сүйлөмдүн ээсине ким тууралуу, эмне тууралуу сөз берилди деген эле суроо менен аныктап алабыз. Башка суроо берилбейт да. Айрым учурда кээ бир окуучулар мисалы даталуу же болбосо кандайдыр бир тырмакчага алынган жана сөз маанисин табууга багытталган суроо сыяктуулар болуп калса, аны саптар боюнча гана карап жооп беребиз. Анткени алар көбүнчө контексттик суроолордо берет. Негизги ойду тапканда же болбосо кандайдыр бир ачкыч сөздү тапканда ар бир абзацка ким тууралуу же болбосо эмне тууралуу сөз болду деп негизги ойду тапкандай эле жөнөкөйлөштүрүп суроону аныктап алсак болот да. Ушу контекст менен иштегенди силерден Контекст менен, ооба, эң башкысы контекст менен окуш керек да. Биз мектептен мындай сиздер көргөнсүздөр да, адабияттан бир чыгарманы окуп келип толугу менен түшүнгөнүңдү айтып бер, анан бул жогорудагы сүйлөмдөргө, суроолорго жооп бергиле депчи. Сомодо андай суроо таптакыр келбейт. Тескерисинче болот да. Ал жерде ошол сүйлөмдүн дал өзүндө жазылган суроо таптакыр болбойт. Анан окуучулар ошондой суроолорду издеп башташат да. Ал жерге контексттик маанисин мындайча айтканда ошол ойду кичине ошодон өзгөртпөй, бирок оюн андан ашыкча кылып же кем кылып берип койбой, дал өзүндөй, бирок башка сүйлөм менен, синонимдери менен мүмкүн алмаштырып, ошол эле ойду берип коюш мүмкүн да, ошол саптар боюнчачы. Ошон үчүн контексттик маанисин карашыбыз зарыл да ал жерде. Ал үчүн силерден ушу тез арада эле сабак алсак болобу? Аны үчүн биз маалыматтарды бердик, көбүрөөк тест иштеш керек да. Анын үчүн Сомонун тесттерин алып алып, ошол жактан да иштешибиз керек. Көбүрөөк иштесе, мына мисалы бул атом боюнча Сомон тести да. 2013-14 жылдары чыккан жанагы акысыз китептер берилет го, колдонмо окуучулар үчүн деген, анан ошого чыккан эле тесттер. Кийинки жылдардагы тексттер мындан көлөмү чоңураак албетте. 140, 150, 160, 170 сапка чейин кетет. Анткени 400дөн 850ге чейин сөздөр болот да, билесиздер. Ошого жараша иштей беребиз. Суроолоруңуздар болсо, Сомон тексттери камтылган жыйыртыга даярдануу деген колдонмолор сатыкта бар. Ошол Сомонун өзүнүн сайттарынан да сурасаңыздар болот. Колдонмолор китеп саткан дүкөндөрдүн бардыгында эле 400-450 сомдон сатылат.
негизги колдонмо тест дегендер. Ошонун ичинде аналогиясы да бар, грамматикасы дагы бар, окуп түшүнүүсү да бар. Ошондон бир колдонмо мисалы Ошондон 2021 жылы чыккан китебин алып алсаңыздар, сиздерге уже маалымат жетиштүү эле болот. Ошол жерде аналогиянын түшүндүрмөлөрү болот, окуп түшүнүүнүн түшүндүрмөсү болот жана грамматиканын жана ошол негизиндеги суроолордун түзүлмөсү ошол жерде берилет да. Анан дал өзү ошол суроолорго эле даярдана бересиздер. Мисалы 30 суроо болсо кайсы суроолорго даярданам, аналогия болсо 20 суроо кандай суроолор келди, окуп түшүнүүдөн кандай тексттер болду, ошого жараша эле ошонун немесинде чыкпайт да, ошонун негизинде гана түзүлөт да. Ошон үчүн негизги тесттин китебин алып алсаңыздар, бул да сиздерге кошумча маалымат. Сиздерге азыр маалымат эле керек да, мүмкүн болушунча маалымат көп болсо сиздерде эч кандай кыйынчылык болбойт. ооба, рахмат. Кайсы жерде сатылат дедиңиз? Подземкалардан сатып алсаңыздар болот, же болбосо Сомонун өзүнүн сайты бар эмеде. Инстаграмга кирсеңиздер, Сомо деп жазсаңыздар чыгат. Же болбосо подземкаларда китеп саткан жерде бардык жерде эле сатылат. 250 сом предметтик тесттер, 450 сом болуш керек негизги тесттин китеби. Чоң китеп да. Ошол маалымат түшүндүрмөлөрү менен берилет да. Маалымат жакшы эле жетиштүү. Дагы бир суроо да, Жеке. ЖРТ тестинде көбүнчө илимий тексттер жана публицистикалык тексттер келет да. Ооба. Анан ошол илимий текст менен публицистикалык тексттин баягы негизги ою, анан структурасы, баягы түзүлүшү, суроолору окшошпу же бири-биринен айырмаланабы? Бири-биринен айырмаланбайт деле, ошол суроонун негизинде жана 5 гана суроонун негизинде түзүлөт да. Бирок тексттин илимийдүүлүгү же болбосо публицистикалык макаланын же болбосо котормонун албетте айырмачылыгы болот. Мисалы, илимий тексттер окуучулар үчүн татаалыраак болушу мүмкүн. Котормо тексттердин сөздөрү түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн, же болбосо публицистикалык макала окуучулар үчүн мисалы маалымат кыргызча болгондуктан алар үчүн жеңил болушу мүмкүн да. Бирок ошол кабылдоо балдардын өзүнө жараша болот да. Окуп түшүнүүдө мисалы мен сиздерге аябай сонун ыкманы, аябай сонун методиканы үйрөтсөм деле, сиздердин окуп кабыл алууңузга жараша болот. Ошон үчүн окуучунун өзүнөн көз каранды болот да. Ошон үчүн башта айтып кеткендей, аларга ар кандай жанрдагы тексттерди көбүрөөк окутуу зарыл. Мисалы, сиздер постоянно дайымкы китеп менен, газета, журналдар менен окуп, жазып, окуп иштеп жүрөсүздөр да. Окуучулар дайыма кыргызча тексттерди окуй бербейт алар. Аларга публицистикалык макаланы берсеңиз, газетаны окуп кел десеңиз, алар газетанын ичинен бир 50-60 сөздү түшүнбөй кайра жазып келишет да. Ошон үчүн аларга көбүрөөк илимий, популярдуу же болбосо котормо же болбосо жанагындай публицистикалык макалаларды окуп келип, анализдеп жазып келгиле деш керек. Ошонун ичинен канча сөздү түшүндү, канча сөздү түшүнбөй калды. Демек, бул биз үчүн дагы өтө маанилүү экен да. Ошондой. Анан эжеке өзү мындай окуп түшүнүп, анан ошол ЖРТда келчү суроолорду дагы өздөрү түзсө жакшы го дейм, Окуучуларбы? Албетте жакшы. Сиздин бул ыкма абдан сонун. Анткени ошол текстти, мисалы, азыр могу атом боюнча текстти сиз берип коесуз окуучуларга. Анан могу 1-саптан баштап уже алар саптардан ойлорду окуйт дагы, 2-сап, 3-сап кылып, 3-абзац, ар бир абзацтардан өздөрү суроо түзсө болот албетте. Суроо түзүп иштесе дагы бул ошол суроону түзүп атып, алар мындайча айтканда маалыматтарды да алат. Рахмат эжеке. Жанагы сүйлөм толуктоо боюнча да кичине маалымат берип кетесизби эжеке? Сүйлөм толуктоо боюнча биз 5-сабактан мисалдарды караганбыз, анан 2-сабакта да караганбыз да. Ошол жерден мисалдары менен карасаңыздар болот. Жана ошондой эле сүйлөм толуктоодон эң башкысы ачкыч сөздү карап иштейбиз. Ачкыч сөз дегенде көпчүлүгүңүздөр түшүнбөй калатасыздар болуш керек. Бул жерде баяндоочу аркылуу ээге суроо беребиз да. Мисалы, бул ишти ким жасады, же болбосо бул иш эмне жөнүндө болду деген сыяктуу эле. Анан эң башкысы ал жерде себеп натыйжа, карама каршы, шарттуу сүйлөм, түшүндүрмөлүү, анан салыштырмалуу сүйлөм. 5 гана сүйлөмдүн түрү бар. Ал жерде негизги ачкыч сөздөр менен карайбыз. Сиздерге берилген презентацияда ошол ачкыч сөздөр бар. Жана ошондой эле биздин китептер боюнча сиздерге маалыматтар кетпедиби? Менден сурап аткансыздар, мен айтып койгом. Группага кетти. Ошол эгерде китептерди алабыз десеңер, ошо биздин китепте бардык эме түшүндүрмөлөрү менен, мисалдары менен кенен маалымат берилген да. Ошон үчүн китептерди буйрутма берип Ошону алсаңыздар, алабыз эми. ооба, ошол жактан дагы маалыматтар кененирээк болот да. Ошондой. Эжеке,
Телеграмдан School Club деп издейбизби? Жок, School Club'да издебейсиздер, ссылка менен киресиздер. Анткени биздин ссылка только силердин гана группада бар. Башка мугалимдер ал жерде кире алышпайт да. Ошон үчүн сиздер Мен ссылка таппай менен гана койдум да. киресиздер. Ага. Бүгүн ссылканы кайра белгилеп киргизип коебуз, ошол аркылуу кирсеңиздер болот. Мен айтып коем эмеге, администраторго. Ошентип коюң, мен таппай койдум да тегеле. Сиздердин Ошо менен кайра кире аласыздар. өчүрбөйсүңөрбү? Жок, ал жерде китептер боюнча маалыматтар берилди, ошол номерлерге эле кайрыласыздар, ошол жерден маалымат беришет. Телеграмдагы маалыматтар өчпөйт, ал бул сиздерге сакталат. Ошол сиздер мугалимдер каалаган учурда көрөсүздөр да. Аны мындай жай отуруп алып көрбөсө 1 саат, 1,5 сааттык эме да, ошон үчүн ал жерде шашпай отуруп көрсөңүздөр болот да ал жерде. Бул презентацияларды өзүңөр үчүн пайдаланасыздар. Анткени биз сиздерге группага жибергенбиз аларды. Сиздердин Рахмат. китептериңиздерде түшүндүрмөсү менен барбы? Ооба. Эжеке бүгүн ошондо акыркы сабак болуп атабы? Бүгүн биздин сабактарыбыз бүтүп атыптыр, ошон үчүн баарыңыздарга мындан ары дагы байланышып иштешип турабыз деген үмүттөбүз. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Аз да болсо 1 жума аралыгында сиздер менен көрүшүп, бир аз да болсо билимдерибизди, тажрыйбаларыбызды бөлүштүк деген ойдобуз. Ал эми сиздер менен албетте биз коштошпойбуз, байланышта болуп турабыз. Группадан чыкпаңыздар, группага маалыматтар кетип турат. Ошондой эле Telegram каналдын ссылкалары жиберилген. Ошол жакта онлайн тесттер бар, жана ошондой эле видео сабактар бар. Аларды да көрсөңүздөр болот. Мүмкүн Унутпай болушунча жөнөтүп коюңуздар. өзүңүздөр практика кылыңыздар. Канчалык сиздер өзүңүздөр көп практика кылсаңар, анда албетте жакшы болот. Анан өзүңүздөр бүгүндөн баштаңыздар да, буюрса сабак аналогиядан коркпой эле окуучулар менен иштеп бере бериңиздер. Ошондой. Эжеке саламатсызбы? Угуп жатабыз. Мен бүгүн катталдым да, анан акыркы сабак дегенди түшүнбөй атам. Ошондо бери канча күн сабак окуйбуз? Биз 1 жума сабак Мен бүгүн өттүк. катталдым эле. Биз 1 жума сабак өттүк уже. Сиз бүгүн катталсаңыз, ошол тияктагы калган эмелерди иштесеңиздер болот. Ошол жерден көрүп, видео сабактардан иштесеңиздер болот да. Ошондой. Анда бизге дагы 1 жума сабак болобу? Кандай дейсиз? Бизге дагы 1 жума сабак болобу? Же болбойбу? Бүгүн келдим да, мен бүгүн катталдым. Жок, болбойт, уже бүттү да сабактарыбыз.